Бардык айымдар экидей болуш керек. Ал ошолор сиз айткандай манипуляция менен жашашат. Бул азыркы доордо бул дагы өтпөйт. Анткени искренностька, чыныгы дилден жашоого өтүшүбүз керек да азырчы. Мурда 1000 жылдыкта боло берет эле. Азыркы доордо вибрация өзгөрдү. Калп айткан дароо чыгат. Болбойт азыр. Чын жүрөктөн жашаш керек азыр. Ар бир адамдын бактысы анын ичинде. Ичине кирүүгө эч ким убактысын кетирбейт, каалабайт. Күлүч өзүнүн ичинде экенин билбей, күлүчтү башка бирөөнүн жүрөгүнө салып жүрүшөт. Ошо менен бир өмүр өтүп кетип атат. Биз ойлойбуз, бул аялы жаман. Негизинде баары эле башка жактан издеп эле бир канча психологдорго жем болуп, бакчыга, бүбүгө, молдого барып эле жүрүшөт. Негизинде баары эле планетанын энергиясын аткарып эле жүргөн жандар. Бизди башкарганыбызды билбесек, бир үйдө жашаштары кыйын болуп калып атат да. Бирок өзгөрүш керек, өзүн таанып билип. Сүт сайга келген ар бир адам өзүн табат. Өткөн турмушун тез ордуна коет. Үй бүлөдө өзгөчө, аягында жалгыз калгандар. Ошондуктан сүт сайдын үй бүлөдөгү орду боюнча айткым келет да. Эң негизги тема ошол экен. Азыркы адамдар эмнеге жан дүйнөсү кыйналып жүрөт? Өткөн турмушунда памятта, эс тутумда топтой берген, капа боло берген. Эми ошондон кыйналып жүрүшөт. Мисалы үчүн 2-числодогу мырзалар, саны экилер, булар өзү мырзасы дагы, айымы дагы 2-числодогулар эс тутумда күчтүү иштейт. Написиси. Алар эмне кылат? Төрөлгөндөн беркин баары запись мээсинде. Унутпайт. Злопамятный деп койсок да болот. Эчтекени унутпайт. Аябай жакшы күчтүү эске тутат. Эми ошондо алар бирөөгө таарынып отуруп, ал топтолуп калат дагы. Эми анын бүтүндөй организмде улай баштайт. Кыйнала баштайт. Ошондуктан алар мени түшүнбөдү деп эле үй бүлөсүн буза беришет мисалы. Айымдар да бузат, мени түшүнбөдү бул, мен жашай албайм муну менен. Мырза дагы жүрөт. Мен көп консультацияларды бергенде, ошо 2-числодогу мырзалар үйлөнбөй койгон, же үй бүлөсүн таштап кетип калган, ушундай көп экен да, жалгыз. Себеби жоопкерчиликти ала алышпайт да. Аялы кыйналып атса дагы, эгиз төрөсө дагы таштап кетип калган, ойлонбойт да, себеби акыл жол бербейт ага. Бирлердей болуп үй бүлөнү таштабай до конца кармайм дей албайт да. Жоопкерчилик жок. Алардачы, экилердечи. Ошон үчүн мындай таарынып эле ааламга таарынып жүргөндөр көп экен да. Дүйнөгө бүтүндөй таарынган. Баардык эч ким жакшы эмес. Аалам жаман, баары жаман деп эле өзүнүн атасына, энесине бүтүндөй баарына таарынган адамдар 2-числодогулар экен. Себеби ошонун акылы жанагы таарынычты кой бере албай атат. Таарынычтан чыга албай атат. Ал жаман эмес, жакшы эмес. Таарынычтан чыга албай эле тигинде мынтип койгон, мектепте тиги мынтип койгон, тиги агайым мени мынтип койгон, баарын жамандай берет. Эркеги деле, аялы деле ушундай. Экилердинчи. Баары мен мынтип койгон, мен ошондон катташпайм тиги менен, мен баарбайм деп отуруп жалгыз калат алар дагычы. Мамиле кура албайт. Анан баягы эле 1-числодогулар түтөт. Экилергечи. Макул деп алар бул тыңдаса деле кайрадан ошолор жарыгын чачып, бериштип алып, ошолор чече берет. Анткени бирге эч ким түтпөйт, эки түтөт. Эки чече албайт, бир чечет. Ошо менен жүрө беришет. Эгерде бир менен эки үй бүлө күтүп калган болсо, жакшы жүрүшөт да. Аябай ынтымак көрүнөт. Мисалы эки бул көбүнчө айымдардын энергиясы да. Ошон үчүн айым, чыныгы айымдар эки болот. Мырзаларга бир аз жарашпай калат мисалы. Мырзалар экилерден болсо, булар аябай күчтүү дипломаттар болот. Өтө күчтүү психологдор болот. Мына Тони Роббинс мисалы эки, Джон Кеха эки да, дүйнөлүк масштабтагы өтө күчтүү коучтар экиден. Анткени булар аябагандай кылдат текшерет да бардык нерсени. Өтө майда чүйзүнө чейин адамдын жан дүйнөсүн аябай жакшы түшүнүшөт. Ошондон өтө күчтүү психологдор экилерден чыгат. Мырзалар, мисалы үчүн биринчи мырза психологиядан такыр кабары жок да, ал мен жасап атам, мен багып атам деп эле кетип атса, эки аялы боло турган болсо, ал жакшы үйгө келгенде сырттан негатив келгенин ал даяр бесплатный психолог муздатат да анычы. Ошондо жакшы болот да. Эгерде мырза эки болуп калса, ал сырттан бүтүндөй негативди көтөрүп келип үйгө чачышы мүмкүн да.
Үйгө чачканда булар мындай эки жүздүү деп коет. Сыртта башка, үйдө башка эркектер болот да. Айымдар дагы сыртта аябай баардыгына жаккан, баарын ордун тапкан адамдар болот. Үйүнө келгенде эмне үчүн башкача болуп калат? Анткени анын энергиясы сыртта кызмат кылып атат. Үйгө келгенде энергия төгүнүп калды дагы өзүнүн жакындарына бүтүндөй негативин чыгарат. Дагы үйүндөгүлөр ууланып калат анданчы. Ошон үчүн эки мырзалар ошону түшүнбөй эле дагы элдин баарына капка болуп жалгыз бой жүрө беришет экен да, аябай мындай нытиктер деп коет да. Же неме көп мага айымдар клубун түзгөм да менчи. Ушул Суцайды окугандан кийин мен түшүндүм. Баардык нерсе түшүнбөгөндүктөн эле бузула бере турганын. Орунун башыда түшүнбөгөндүктөн, бизнес кулаганда түшүнбөгөндүктөн, бүт бактысыздыктын башы түшүнбөгөндүктөн экенчи. Анан кандай кылсам деп, эң көп запкы жеп аткан айымдар. Өзгөчө Кыргызстанда, өзгөчө Советтер Союзунда. Мисалы Советтер Союзунда алкагында болгондордун баарынын мышлениясы окшош да. Анан Кыргызстанда жөн эле тебеленди айымдарчы. Ошон үчүн мен айымдар клубун түзүп, айымдар менен иштешип атам. Кыргызстандын бүт жагында булуңбурда алыстарга, Америкага чейин кеткен айымдар, бүт запкы жеген айымдар. Анан көбүнчө ошо күйөөлөрүнө бүт арызданышат. Экинчи числодо калган айымдар көбүнчө арызданышат. Эч нерсени чече албайт, апасынын тилинен чыга албайт, апасы атасы эмне айтканды кылат, достору эмнени айтса ошого ишенет, өзүбүз үчүн жашай албайбыз деп арызданышат. Эмне кылышым керек муну? Ажырашып кетейин десем мынча балам бар. Ата энеси өлгөндөн бери эчтеке кыла албай атат. Ата энеси башкарып жүрө берип, үйлөнүп калган деген айымдардан өтө көп түшөт. Анткени ал экинин атасы же апасы 1, 9 же 3 болсо ошол башкарып жүрө берген да. Аны угуп жүрө берген эки. Анан дүйнөгө түркүп болгон эч ким жок. Ата эне өтөт. Анан ал өзүнүн семьясын башкара албай калат. Эгерде аялы 1 болсо го жыргап эле башкарып кете берет экиничи. Өзү өз алдынча турмуш алып кете албайт экичи. Жалгыз калып эле ошондой маселеден улам көп айымдар неме кылышат экен да, түшүнбөчүлүктөр да. Ошого Суцайга өзгөчө мырзаларды чакырар элем менчи. Айымдарды мен азыр айымдар клубунда окутуп атам. Эгерде Суцайга бара албасаңар деп атам, Суцайдын баасы кымбаттап атат, 110 миң, 120 миңден көтөрүлдү, азырчы 300 миң да канчага чыкты. Бул дагы кымбаттайт. Бул башта биле электе арзан болчу да, азыр элдин баары билип калды. Суцай менен гана өзүн сактай турганынчы. Анан ошого ал эми Кыргызстанда көп айымдар чөнтөгү жука болгондуктан мен айымдар клубун ачып койдум. Ошол жака келгиле, өзүңөр тааныгыла, жолдошуңарды тааныгыла. Кандай кылганда жолдошуңарга жардам бере аласыңар, аны кайра сындырып койбой. Кандай кылганда балдарыңарды ача аласыңар. Кичинекейин 3 жашка чейин эле бузуп коесуң да баланычы, айымдарчы. Анан калганы ошону эле көрүп кетип атышат. Үй бүлөдө бузулган энергияны кийин анын зайыбы оңдой албайт. Апасы бузуп койгон, атасы бузуп койгон анычы. Ошондуктан бул өтө чоң проблема. Үй бүлөнү айымдар билимдүү болуш керек. Үй бүлөнүн коломтонун ээси айым да. Суцайга келе албасаңар, жок дегенде клубка келгиле деп атам айымдарды. Мырзаларды түзмө түз эле Суцайга баргыла демекмин. Анткени биз кыргыздын салты боюнча үй бүлөнү мырза башкарыш керек. Кыргыздарда бизге өөнү учурайт эгерде айым башкарып сүйлөп атсачы. Ошондуктан мырзалар өзүн тааныбаса кантип башкарат анан үйдө? Мисалы үчүн ошол эки мырза болсо башкарбай тура берет да. Анан бирөө башкарыш керекпи? Айым башкарып келе турган болсо ал эч ким жокто кайра тополоң кылат. Сен элдин көзүнчө мени башкардың. Өзү чече албайт экичи. Тура берет, 3 күндөн кийин чечет болчу. Если кыш алалыбы, таш алалыбы, таш түшүрөлүбү, үй салалыбы, жерге алалыбы, быйыл жер алалыбы же эмне кылалы десе, чече албайт ал. Анан чыдабай аялы чечеби? Чечкенден кийин элдин көзүнчө же чечсе эл кеткенде тополоң кылат ал. Сен мени башыма аттап деп же өзү чече албайт. Ошентип атып үй бүлөсүнүн баарын күйгүзөт да экичи. Ошого эгерде окуп өзүнүн үстүнөн иштеп баштаса,
ар бир адам таланттуу, ар бири уникалдуу, өзүнүн ордунда болгондо ачылат. Ошол эки адамдар менен мамиле курган жерде өтө жакшы ачылат. Психология жаатында кайсыл иште болсо да ал исполнитель, ал жетекчи эмес. Ал исполнитель, ал зам койсо жакшы болот жумуштардычы. Ал аябай жакшы аткарат баардык иште. А бир аткара албайт, аны мүмкүн эмес, аны секретаршалыкка мүмкүн эмес, аны эч качан экинчи, үчүнчүгө койгонго болбойт. Даже коллективдин ичинде баарын биринчиден чыгарып берет, бирчи бузуп салат да. Анын бир кожоюн болсо, анын аялы 3, 2 боло турган болсо, ошондой үй бүлөнү башкарып бирге тийгизбей сактап кетиши мүмкүн. А үйдүн баарын жок кылып салышы мүмкүн бирчи. Ошон үчүн бул өтө чоң философия. Карап атканын билгизбейли, бирок башкара берсе болот дейм да. Мисалы үчүн мындай Башкарып аткан айтып элечи андай эметип атып, намек кылып атып, мынтип атып эле башкара берет го аялдар. Аял заты ушундай да, мисалы үчүн жигиттер кантип макул болгонун өзү билбей калышат да, биринчи аял заты мынтип калса тигинтип кой, тигинтип кой деп атып эле жакшыра берет да. Анысы кандай? Сиз туура суроо бердиңиз, эң туура. Бул кептин баары ошону биле албай атканыбызда болуп атпайбы? Сиз айтканда мырзалардын баардыгы ушуну каалайт. Башкарылып атканын билбей калса өздөрү. Анткени мырзалардын баары баш, а моюн айым. Баары бир моюн башкарат да. Все равно үй бүлөдө моюн башкарат. Моюн биякты караса, ушакты карайт. Биякты караса, биякты карайт. Менчесин деп ойлойт бирок мырзачы. Туурабы жана аялынан корккондор бул жака өт. Аялынан корккондор бул жака өт. Десе коркпогон деген жака эки мырза чыгат. Анан силер коркподуңарбы, кантип чыктыңар десе, аялым айтты ушул жака чык деп дейт го. Ошода ар бир мырза башында иштеп жүрүшөт. Тез бизнести жасасам, үй бүлөмдү кантип баксам, акчаны кантип тапсам деген бул баштын ою. Ал эми моюн бул айымдар, алар баардык нерсеге ашыкча киришип, бүттүн карап мотуп турушат. Анан күйөөсүн каяка бурса, ошока бурулуп кете берет мырзачы. Ошон үчүн жупсандар булар айымдар да. Мисалы эки айымдын табияты да, ал окубайт эки, окуганга кызыкпайт, ал мырзаларга эле кызыгат. Мырзаларды карап эле ошону бияка өт деп эле башкарганга келген өзүчү. Сиз ошондой чыныгы аялдын табиятын сурап атасыз да. Баардыгы эки болуп төрөлбөй атат да. Алар аз да, экилерчи. Анан ошон үчүн бир таксандардын баары мырзалар. Алдыга кеттик. Болду деп эле кете берет. Айымдар туруп, үй бүлөнү сактайлы, баланы карайлы, башканы карайлы, элдер эмне деп туруп турчу дегендин баары айымдар. Анан эми ар түрдүү энергиядан келип калгандан алар өзүн таап, сознаниясын, акыл эсин кеңейт дегендиктен эч ким окубагандыктан эки эмес да баардыгы. Мисалы үчүн бир аялдар түшүнүп-түшүнбөй эле башкара берет да. Меники туура деп. Ошол жерде өтө көп конфликт чыгат. Эмне үчүн бирлерге өтө көп проблема берилет? Өзгөчө бир аялдарга. Анткени ал түшүнбөй эле меники туура деп эле башкара берет баардык жердечи. Аны болсо эки табиятындай бол деп жөнөткөн да. Экидей болуп өзгөр деген. Эки башкарып атканын эч ким билбейт. Үйдө отуруп эле эки башкарып коет. Ал жумушка деле чыкпайт экилер. Үй бүлөнү, бала чаканы караганы келген айым. Баардык айымдар эки болуш керек өзүчү. Экидей болуш керек. Ал ошолор сиз айткандай манипуляция менен жашашат. Манипуляция менен. Бул эми азыркы доордо бул дагы өтпөйт. Анткени искренностька, чыныгы дилден жашоого өтүшүбүз керек да азырчы. Мурда 1000 жылдыкта боло берет эле. Экилер жашай берет эле мурда манипуляция кылыпчы. Азыркы доордо вибрация өзгөрдү. Калп айткан дароо чыгат. Болбойт азыр. Чын жүрөктөн жашаш керек азыр. Антип манипуляция жашында эле өтөт. Жашында экинин энергиясы бузула элек, түшүнүп турат, жакшы, нежный, мындай назик, жакшынакай сулуу болот эки аялдарчы. Анан жашы өткөндөн кийин ал энергиясы бузулуп калганда, ал минуста иштей баштайт. Минуста иштегенде ар бир адамдан өбөн таба берет. Ошондо энергиясы булганганда кайра мырзага таза энергия бербестен, булганган энергия бергенде аялдын энергиясынан тамактанып атпайбы мырзачы? Бирдей бизнес жүрүшпөй калат ал мырзанычы. Эмне болуп атканын түшүнбөйт. Ал
сырттагылар менен урушуп жүрө берет. Үйдө турат негизги бардык коломтонун ээси. Ошондуктан мырзалар эгерде акылдуу болсо, үйдөгү айымын сүйүп, үйдөгү айымын кадырлап колдосо, анын энергиясы бузулбаса болду, ошол мырзаны эч ким жеңе албайт. Эгерде айымын сыйлабаган, айымына акча бөлбөгөн өнүгүшүнө, мырза баары бир сынат, баары бир жеңилет. Ошон үчүн байыркы мезгилде бир падышаны басып алыш үчүн анын согуш болгондо келип эле ошол князьдин айымын өлтүрүшкөн, ошонун айымын алып кетишкен, аялынчы. Себеби бүт негизги секрет аялда болот да. Ошол мырзанынчы үйдө отурат, ал жумуш кылбайт деген бул жаңылыш. Ал эң чоң жумушту кылат аял. Ошон үчүн президенттер бардык жака аялы менен барат го. Жалгыз жүрбөйт, туурабы? Биз болсо азыр ошонун баарын түшүнбөй калдык. Негизги эркектин өсүшү, өнүгүшү аялдан. Аялдын аң сезиминен, аялдын энергиясынан, аялдын ден соолугунан. Эгерде аны акча табуучу машина катары иштете берсе, тынымсыз, кыргыз эркектери ошондой, Кыргызстан ошондой, кечирип коебуз. Иштете беришет кечке жумушта. Ошон үчүн Россияда эң көп иштеген кыргыз кыздары, жанагы типография күйүп кетти, ана дегенде бүтүндөй эле кыргыз кыздарын өлүгүсү келип атпайбы? Бул кыргыз мырзаларына өтө чоң минус, ушу билимсиздик да. Ошон үчүн суд-сайга чакырып атам кыргыз мырзаларын. Өзүнүн кыздарын сакташпайт, өзүнүн айымдарын сакташпайт, анан өздөрүнүн энергиясы жок болот да. Өзүнүн жанындагы жубайынын, кыздарынын энергиясы булгангандан кийин биздин мырзалар эч жака бара албайт, эч кандай канатын жайып алыска уча албайт. Ошондуктан ар бир күчтүү мырзанын артында аялы турат, энеси, анан жубайы турат. Энеси үйлөнгөндө жубайына өткөрүп береби, эми ошонун энергиясына карап кетет. Же солдат боюнча калат, же генерал болот. Энеси дагы көздүү эмес, билимсиз, аялы дагы болсо, ал эч жака бара албайт. Гарвард университетин бүтүп келбейби? Билимде эмес да, энергияда болот баардык иш.